Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн бул биздин 4-чү сабагыбыз. 4-чү сабагыбызда киришүүдөн мурда биз өткөн сабакты эскертип кете турган болсок, биз өткөнкү темаларыбызда маалыматтын түрлөрү, интернет боюнча колдонуу, ал эми интернеттен кантип маалымат алабыз, маалымат ташып жүрүүчүлөр боюнча сиздерге түшүндүрмө бергенбиз. Ал эми бүгүнкү сабагыбыз алгоритм түшүнүгү болмокчу. Аны биз видео сабактан көрүп үйрөнмөкчүбүз. Бул программалоо тилине киришерден мурун биз алгоритм деген түшүнүктү билип алалы. Анткени каалагандай программалоонун негизи болуп, бул алгоритм түшүнүгү эсептелинет экен балдар. Ошондуктан алгоритм түшүнүгүн биз жакшылап түшүнүп алышыбыз керек экен. Эми алгоритм дегенибиз эмне? Мисалга алып көрөлү. Мисалы, кышында биз кар киши жасайлы дейли. Кар кишини кантип жасайбыз? Же болбосо кар киши жасоону бирөөгө үйрөтүп атсак, кичинекей бөбөктөрүбүзгө үйрөтүп атсак кантип айтабыз? Демек эмне кылабыз? Биринчи чоң тоолок карды жаса. Андан кийин кичирээк тоолок коюп, үстүнө кой. Андан кийин андан да кичинекей тоолоктоп, анын үстүнө кой. Андан кийин алардын көздөрүн жаза, мурдун жаза, оозун жаза, чакка кийгиз, эки колун, эки бутун жаза. Андан кийин топчуларын жаза. Андан кийин колуна шыпыргы кармат, жана башка. Деген сыяктуу биз ар кандай инструкцияларды берип үйрөтөбүз, Эми мынакей ушуну биз алгоритм түрүндө карап көрөлү. Эмне кылышыбыз керек экен? Биринчи карды тоголотуп чоң тоголок жаса. Экинчиден андан кичине тоголок жасап, биринчинин үстүнө кой. Үчүнчүсүн тоголоктоп, экинчисинин үстүнө кой. Андан кийин төртүнчү көздөрүн, мурдун, оозун жаса, башына чакка кийгиз, эки колун, эки бутун жаса, топчуларын жаса, бир колуна шыпыргы кармат. Мынакей. Демек, биздин ушул берген инструкциябыз ушул алгоритмдин өзү болуп калат экен. Мынакей 8 кадамдан турган алгоритм. Кар киши жасоонун алгоритми деп айтсак болот экен. Башкача айтканда, бул эреже, же план, же көрсөтмө. Мына ушунун баарысы алгоритм болуп эсептелинет экен. Эми эгерде алгоритм деген эмне деп аныктамасына кайрыла турган болсок, алгоритм бул көздөгөн максатка жетүүгө же коюлган маселени чечүүгө багытталган аракеттердин ыраттуулугун ишке ашыруу үчүн аткаруучуга берилген так жана түшүнүктүү буйрук, көрсөтмө же план. Ал эми алгоритмдештирүү бул алгоритмде аракеттердин планы түзүү процесси болуп эсептелинет. Алгоритм термини 787-850 жылдары Өзбекстандын азыркы Хорезм шаарында төрөлүп жашап өткөн улуу математик биринчи жолу көп орунду сандар менен иштөөнүн арифметикалык ыкмасын киргизген Мухаммед ибн Муса аль-Хорезмдин латынча аталышынан келип чыккан экен. Аль-Хорезмде латында алгоритм деп атап, башкача айтканда анын ыкмасын ошол латын өлкөлөрүндө жайылтып отуруп, ошондуктан бул ыкма ошол биз айтып аткандай көрсөтмө түрүндө берилген ыкма болуп эсептелинген, ошондуктан алгоритм. Алгоритм деген термин кийин ошо информатика сабагынын негизги термини болуп калган. Демек, бул ошол көрсөтмө, кандайдыр бир ишти аткарууга, же болбосо берилген маселени чечүүгө багытталган көрсөтмө же буйрук же план деп айтсак болот экен. Аткаруучу. Демек, алгоритмде аткаруучу дагы болот. Аткаруучу катары мисалы биздин учурда программа түзсөк, компьютер болушу мүмкүн, же робот, же болбосо ар кандай техника болушу мүмкүн. Ал эми аткаруучунун командалар системасы бул ошол аткаруучу жасай ала турган, түшүнө турган баардык командалардын жыйындысы. Бул жерде аткаруучу катары адам дагы болушу мүмкүн. Биз адамдарга дагы көрсөтмө берсек, аткаруучу, бул жерде алгоритмде аткаруучу албетте адам болуп эсептелинет экен. Эми дагы бир мисал, жумуртка бышыруу алгоритми. Демек, эмне кылышыбыз керек? Биринчи газды күйгүзүп, ага сковородканы коюп, андан кийин май салып, анан жумуртканы чагып, жана жумуртканын бышышын күтүшүбүз керек, Мына ушуну эле азыр алгоритм тилинде жазып көрөлү. Демек, рецепт. Газды күйгүз, сковородканы газга кой, ысыганда ага май сал, жумуртканы ал, жумуртканы чагып сковородкага сал, даамдуулукка туз сал, жумуртка бышканча күт, жумуртка бышканда аны тарелкага сал, жана 9-чу газды өчүр. Мынакей. Жумуртка бышыруунун рецепти же болбосо алгоритми
бул жерде 9 кадамдан туруп атат. Мына ушул ар бир кадамды өзүнчө биз дискреттик кадамдар деп айтабыз. Башкача айтканда, биздин түзгөн алгоритмибиз дагы ушундай дискреттик кадамдарга бөлүнүш керек. Түшүнүктүү болуш керек да. Башкача айтканда, ар бир жасаган ишибиз өзүнчө бир кадамдардан турушубуз керек. Биз программа түзгөндө дагы мынакей ушул алгоритмдин ушундай болгон касиеттерин эске алышыбыз керек экен. Демек, ар бир жасаган кадамыбыз, башкача айтканда, ар бир жасаган аракетибиз өзүнчө кадамдарга бөлүнүш керек экен. Мына достор, демек алгоритм түшүнүгү дегенибиз ушул. Ал эми алгоритмдин дагы кандай түрлөрү бар, алар менен кантип иштейбиз, ал боюнча биз кийинки сабакта силер менен сөз кылалы. Ушуну менен бул сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болуңар.